Москванын Мончосунда 24 кыргыз жараны кармалган. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Москвада Мончодогу кыргызстандыктарды кармоо боюнча маалымат жарыялады. Министрлик билдиргендей 24 кишинин 20сы бошотулуп, 4-өө Россиядан чыгарылат. Министрликтин Москвадагы өкүлчүлүгү үстүбүздөгү жылдын алгачкы 2 айында эле Москвадагы полиция бөлүмдөрүндө жана убактылуу кармоо борборлорунда 135 жарандын кызыкчылыгын коргоп, 9 соттук процесске катышкан. Видеодо көрүнгөндөй эркек кишилерден баштарын көтөрбөнү талап кылышкан. Мындан тышкары уруп жаткан үндөр угулат. Тарап жаткан маалыматка ылайык, бул окуя 10 апрелде Москвада болгон. Полиция Кыргызстанда туулгандар жана учурда Кыргызстандын жарандары эс алып жаткан Мончого рейд жүргүзгөн. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, кыргызстандыктар Москванын Тимирзяев району боюнча полиция бөлүмүнө жеткирилип, алардын документтери жана Россияда мыйзамдуу жүргөнү текшерилген.